Кутман таң барыңыздарға. Ассаламу алейкум, қандайсыздар? Достар, жүк-жүктөгөнү келдим эле. Саус Каролинагачы. Охраняемый зона экен бул жер. Мындай водохранилище окшойт. Ошонун боюнда турам. Кирип кетип атсам, автоматчандар жүгүрүп келип алды го мага. Арка кайда, күтүп тур депчи. Азыр күтүп турам. Анал жерде камера турат, микрофон турат, мындай колонкачы ошондо сүйлөйт экен. Текшерип кирбей депчи. Туман эшик көрөбүз азыр. Мага стоп жанды. Анага кирип кетти. Андан биз кирет окшойт экен. Мен көрүп атасыңар, машинанын эшиктерин ачып, капотун ачып коет экен. Текшерет экен да. Капотун ачып, эшиктерин ачып коюп өзү чекеде туруп турат. Чекеде анан текшерет экен. Азыр мени да ошондой кылат. Отуруп тур дейт экен. Полный текшерет экен. Мени да ошондой кылат. Ал жерде мен видео тарта албай калам эмичи. Бу жерде камералар көп экен да. Карабы. Мында турат камера. Мында турат камера. И бу жерде турат экен мында. Бу жер военный зонада го. Кирип көрөлүчү азыр. Жана машина кирип кетти. Азыр бизге зелень жанса биз айдайбыз буюрса. Жанды бисмилла. Шлагбаум да ачылды. Кирип көрөлү. Мына жерге келгенде биз дагы ошо полный текшерет, капотун ач, эшиктерди ач депчи. Анан ал жерде видео тартканга болбой калат. Булар вооруженный турат экен. Автоматтар мен военный базага кирип кетип аткандай эле болтом го. Камера бүт жагында. Опа, жерге токто деди. Ачайын эми. Кыскасы азыр мындай болду. 4 эшиктен ачтым. Анан машинанын күлүчүн ачкычы менен кошелегиме онул жерде бир тазик бар экен, ошого салып коюп отурдум. Машинанын капотту 4 эшикти ачтым. Аркадагы жанагы ящик бар эле, аны ачтым. Жана пластмассовыйды ачтым. Мына жердеги да көтөрүлүп калат экен, жерчи. Жердеги мына жердеги көтөрүлүп калат экен, силер көрбөй калдыңар. Кыскасы бардыгын ачтым, машинаны полный баягындай мен текшерип чыкты. Анан оружие барбы, бычак барбы дейт. Менде баягы кухонный бычак бар эле, ашкананын бычагы. Көрсөттүм. Бул кичинекей эле экен дейт. Чоң бычак болсо болбойт эле дейт. Анан ошентип анан киргизди. Азыр келетканда дагы ушул жол менен эле чыгасың дейт, кайра эле. Ал жерде туруп турасың дейт. Бир эле жол дейт да, встречный жөнөтүп калышы мүмкүн. Мындай жерлерге келип эле жүрөм, бирок мынчалык текшербейт да, башка жерлердечи. Ар жердин ары кандай да. Бул жерде кичине катуураак текшерет экен. Эмне экен билбейм өзү, бул жер военный, эмне жүк, аны деле билбейм. 12-13 миң паунд деди, кете турган жагы Висконсинге. Ал жерге токтоп туруп полный ачылганда анан айдагын дейт мени. Мына радиатор шлагбаумчу. Ачылышы ham өтө секин экен да, карагыла. Камера аябай көп го, бүт эле камера го. Ошондой достор, эми баягы лөлүнүн эшегин сугарып булар не десе, хоп, майли. Баары жакшы болот. Болду, шеп, ессер деп туруп ишти кыла беришибиз керек, Кудай кааласачы. Дай буюрса, ессер деп турса эле баары жакшы болот, иншалла. Мекемден барды жаңындан кийин анан кийин айдайсың дейт. Болду дедим. Бисмилла айдадым. İçine girdim de. Aman karalı aябай чоң бийик экен. Дөңгөлөктөр. Канчта дөңгөлөк бар, канчта дөңгөлөк менен тартып жүрөт мына. Мына жакта да. Сонун боюнда экен да, кыскасы. Мына складтарга келдим. Ушул жерде жүктөп кетет экенмин, эмне жүктөп кетем билбейм. Бир
кичинекей остров экен да. Ал жакта поезд да кирет экен. Ангар бар экен, чоң ангар, ошонун ичине. Мына темир тезектер эмес экенби, мына даярдап эшикке алып чыгып коюп туруш эмес экенби. Кээде мен ушундай точно таап алчу элем, же ону алкыктарбы? Азыр көрөбүз, буюрса акырын буруло береличи. Азыр айтабыз. Анда да экөөсү келет атына эко. Ошо экөөнөн да сурайбыз азыр. Бизге эмне жүктөк деп сурайбыз азыр. Достор, жанагы прямой эфирде ким көргөн болсо силер менен сүйлөшүп отурганда жүгүм ат менен болуп кетти. Анан дагы 100 майл айдап келип бир жер Шарлот деген шаарга келдим. Мындай жүктөп кетет окшойм, мусорный контейнерчи. Же мындайбы, ошону билбейм азыр эмне жүктөйт. Азыр мына жерге келдим. Ал жакта жүктөп атышат. Мында чоңтураак жүктөп атат, наракта дагы бирөө жүктөп атат. Мен туруп тур деди ушул жерде. Азыр көрөсүң. Мындай жүктөйүмбү, мындай жүктөйүмбү, мындай жүктөйүм. Ошол мындай окшойт да. Кандай кылып жүктөп берели дейт азыр. Мына көрсөттүм. Кандай кылып жүктөп беришти айттым. Азыр жүктөп берет. Мына жерге алып келип кой дейт. Мындай пасыраак жүктөп экен десем, жок, азыркы бийиктер экен да, 3 экен. 3 бир аз аркарактан баштап арканкы экзилга жүктөйбүз. Алдыга жүктөсөк алдыга оор болуп калат. Жарымынан баштап аркасына жүктөп салабыз да. Ошондо арканкы дөңгөлөккө күч келет, тракка күч келбейт. Мында да бирөө күтүп турат. Мында биз турабыз иншалла. Мына келеткан мага экен да. Бирөөсү мына экен. Мына жерлерде номерлери бар экен. Ушу номери менен жүктөп берет экен. Мында жазып турат 238. Мынанысы дагы бирөө, 3 экен да мага. Бирөөсү 4400 паундтан экен. 4400. Общий майда чидесі менен 13300 паунд экен да. Бага. Азыр кирип токтодум, азыр мына трактор аркага жылдырып коеюн дейт. Азыр мен мындай кылдырам. Бирөөнү мына жерге жүктөтөм, ал жагына эмес. Мына жерге бирөөнү мына үстүнө, бирөөнү аркарака. Эң аркасы мына жерге келип калса болот. Примерно. Шуну алдына жүктөсөм, ошондо жүктүн бардыгы мына дөңгөлөктөргө келет. Дөңгөлөктөр билесиңер, жалгыз эмес, кош дөңгөлөк. Алдыга жүктөлсө, алды тракты басып калат. Ошон үчүн аркарака жүктөйбүз. Баары жакшы болот. Мына жүргүзө албай коюш, мен жүктөйлү дештиле, жүргүзө албай коюм. 3 экен. Буюрса, азыр жүктөйт. Мына немеден экен, Намангандан болот экен, өзбек тууган экен. Невадага кетип атыптыр, мына жүктөп. Невадага кетип атам дейт, азыр жүктөп байлап атат. Мына эко, үчөө. Үчөөнү жүктөйбүз азыр. Классикти карагалачы, классикти. Yes, back up, ana. Аркарака жүктөтөйүн. Шундай достор. Ал жакта да таш ишти кылып атышат. Толло темир тезек экен да, угольниктер экен. Карама жатышын. Бирөөсү 4400 экен да. Бул жанагы кардондорду пресс кыла турган пресс подборщик экен да. Илгери биз табеки басчу элек. Ортого жүктөдү. Бийик экен. Шамалды тоспош үчүн аркасына жүктөтөм. Аркасына жүктөгөндө ошондо шамалды анча тоспойт. Бирөөнү мына жерге жүктөтөбүз. Жакшы болот ошондо. Таракта төлөп. Мындагы жүктөп алып кетип калабыз, урган боюнча. Подборщик экен да, кардон баса турган. На, стоп. Кудайга шүгүр жүктөп бүттүк. Жүктөп бүтүп, үстүнөн бирден ремен тартып койдум. Өдөсүнө ылдыйга басып турганычы. Анан мына жерде мындай тешиги бар экен. Ушул тешиктерди өткөрүп, бир эле жынжыр менен
бир эле жинжирде мына эки башы. Ал жагы да ушундай, азыр наркы этин көргөзөм. Мына салаңдай бергенине жөн эле резинде тартып койдум. Ал жагы эле ушундай. Байладык. Көрүсө. Мына эки жинжирдин эки башы наракка ийилип, бул жагын дагы тартып койдум. Аралары ачык-ачык. Взяться к видео. Тартып койдум. Бул болсо жанагы айтып өттүм. Токко сайлат бул жагы. Ана кардондорду торговый центрлерде квадрат кылып чыгарып атпа. Ушундай. Биз негизи мына алдыдагындагы аркарака жүктөшүм керек эле. Жарым метр ошондо жакшы болмок. Мейли эми. Азыр деле жаман эмес. Узундан жүктөттүм, себеби шамал тоспой. Кичине мындай бир азыраак расход болсун деп болсо, шамал тосса расход көп да билесиңер эми. Мына капталынан жүктөтүп кое турган болсом көп тосуп калат. Ошондой достор, эми жөнөйлүм, Кудай буйрса азыр кете турганыбыз Мизури. Немеге кетебиз? Канзас-Ситиге кетебиз. Канзас-Сити 930 майлга $2000 алдым. Баасын сурап калышып, баа канчага алдың деп. Эртең Кудай буйрса жеткирип беребиз. Мындай айтканда 1600 километрге $2000 ушул жүктү алып, мына вот Кочкорбай менен жөнөтөбүз. Насипсе. Ошо достор. Сонун болуп жамыр жаап келди. Машинаны да жууп отурган болдум. Азыр токтоп, жанагы бир күлчатылдары болгон жана коробка ящиги ачылып кетти. Токтоп скотч менен чаптабаны ороп койдум. İçinde birdemeler var ki daha жакшы түшүп калбаптыр же түшүп калганбы дагы билбейм. Көздөрү байлап коюптур. Ороп, экөөнү ороп коюптур жанагы пакет мененчи. Бирөөнү ороп коюштур. Жамгыр дагы деле басыла элек. 40-чы хайвейге кошулуп алдым. Сол жакта жүргөнү болбойт. Трактордор оң жакта жүрүш керек. Мен буга чейин видеолорунда көргөзгөм. Анан кокустан обгон кылыш керек болсо, сразу өтүп алсаң болот. Мен бул жакта дайым жүрө бергенге тыюу салып знактар турат да. Жазып койгон. Жолдун өзүнө дагы, анан мына жака знак дагы болуп койгон. Азыр эле туннелден чыктык, ылдыйды көздөн түшүп баратабыз. Теннесси деген штатка кирип атам. Силерге жакшы көрүнбөйт да мына бозор. Теннесси деген штатка кирип атам. Кутман таң барыңыздарга. Карабы мотоцикл 3 дөңгөлөктүү мотоцикл сонун экен. Азыр биз Канзас-Ситиге жетейин деп калганда бир аз жол тырынып пайда болуп калды. Азыр алда полицейский машиналар турат, алар жол кырсы катталган окшойт. Ошол жерге жаңы эле биз келетканда обочина менен өтүп кетишти да. Азыр алды жакта ошолордун жарыгы чыгып атат, азыр көрөбүз эмне болгон. 3 машина өтүп кетти эле. Ошон үчүн жол тыгын болуп атат окшойт да, бул жерде ошол жол кырсыгы катталган үчүн. Бул жерде машиналар поворот чыгып сол жолго түшкөн атат. Аркада да скорый келетиптир. Мен дагы скорыйга жол бошотуп поворот чыгып койдум. Мени кое беришсе азыр мен эмне кылам, ушул жака кирем. Аркадагылар мени кое берди, азыр киребиз. Бул жакта эмне келет? Скорый машина келет аркабызда. Азыр өтөт скорый машина. Ал жерде ошол жол скорый машина дагы келди. Ал жакта трак менен чоң трактын коштоосунда мында катышуусунда жол кырсыгы катталыптыр да, мына чоң трак турат. Бул жол тар экен да, өзү ремонт болуп аткан жол экен. Анан бул жерде ошо жеңил машиналар аласынан өтө алайын десек да алдына тыгыла калса керек. Мертвый зонада көрбөй калган. Ошон үчүн катталып болуш керек деп ойлойм. Эмне болсо да жолдо жүргөндө айтат болгула. Кудай сактасын кырсыктан. Миссури деген штатка кирдик да, деп берсе. Жолдо жаман экен да.
ketсең 5 майлдан кейін Канзас Сити. Туш кетсең Канзас Сити кетесіз. Біз оң жаққа кіріп кетеміз. Оң жаққа кіргеннен кейін 2 майлдан кейін жеткіреміз бұйырса. Жүкте. Чекеге ауырын жағып шыға берейін. Келіп қалдық да қаласа. Экстен шықтық. Biraz girgende bir 2 mayl girgende ekan жолдун boyunda. Канзас Ситиге түз кетип каласың 5 mayl. Светофор жаңгыча бурулуп кетейин. Мындай бул кичинекей шаарча экен. 2 mayl жүргөндө жолдун эле боюнда экен. Камераларды көргөндөр чыгып 35'te жүрүш керек, андан ашпайчы. Шыгылдап тартат болсо, полицейскийлер аркаңардан жетип келет. Токтомай каласың. Шаардын жолдун боюнда көчөдө жүргөн адам көрбөйсүң деп теле машина менен жүрүшөт. Каяк болсо туалетке да машина менен. Трассада жүрөбүрүп, кишилер шаардын ичинде айылдардын ичинде көргөзөйүн деп тартып көргөзөтөм. Неге айылдын ичин көргөзөт дейсиң? İçinde görgüz boyun sırtını ile yollarda toğlarda ile görür bey. Ocaklarda gördüm. Ondan da bir rejör şurtaşım. Buradan Amerikan seviyesine harbiyan ne ala bu? Sakallar resmi. Şurası. Yattık. Geçen günü biri sırada bu zaman gürülü etkili abiyomu kançadır. Bunun abiyomu 6-7 dizel. Buna ol 10 jakta turgan zdanya eken. Şimdi bir yerine toktap yolun boyuna bir yerine toktap жүрүп беребиz buyursa. Мына здание кен, мына серый здание. Ondan temir tezekler satkan jeri eкен да, жасаган жери экен. İçine айдап эле кире бердим. Мына турат. Ушундайлар иштеп көрдүк биз почти. Азыр жерде токтойлучу. Болушат эми. Ушундай токтой береличи. Bismillah. Кудайга шүгүр. Кудайга шүгүр, мынакей аманатын алып келдик. Аманатын алып келдик. Кудай кааласа азыр чечейли дагы кагазын алып кирип мынау көк эшикте шиппинг деп турбайбы, ушул жерге киребиз азыр офиске. Ушул жерде жүрөбүз азыр иншалла. Аллага шүгүр. Чейиндер чечеде. Бул болгон эски. Чейиндер чеч. Траптарды жүрүп алышат азыр. Кудайым буйруса сүзүп алып келдик. Кудайга шүгүр. Алхамдулилlah, булардын баарын жыйнайбыз. Чоң неме каранын вилкалары да чоң келді, батпай қойды. Анан кичинекейин чакырып келди. Жардамга келбесең болбойт, ушу менен жүрүп атат. Мына ишкана экен да, ушулар жасап сата турган жер экен. Өздөрү жасай албаган заказ кылат окшойт. Жүрүп алдык эми бардыгы. Бардыгы ушинтип эле жүрүп атат. Мен видеону узартпастан ушу менен бүтүрө берейин достор. Кийинки видеодо көрүшкөнчө ассаламу алейкум. Баарыңыздарга ийгилик, каттал электер катталсын.